Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай жаңы домдон 6-этаждан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Келечек Алайская 35 адресичи. Бул акыркы Ж блогу экен. Ушул биринчи подъездде 6-этажда сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабызды көрө аласыздар. Алайская 35. Бул жакта ошо жаңы мост бар. Ошол эле туш болуп калат. Же болбосо Пекин сода борборунун тушу болуп калат. Алайская 35 деп издеп келе бересиздер, если билбеген болсоңуздар. Эми бул домду баары эле билет азыркы учурда. 6-этажга чыгыңыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага дагы келип калдым. Мен айткан подъездге кирип эле 6-этажга чыгасыздар. Мына жакта главный эшик, ачып кирсеңиздер, ушул 3 бөлмөлүү квартира сатка чыгып аткан кези. Этажын эске алыңыздар, 6-этаж. Квадратурасы 83, техпаспорт колунда, коммуникация бардыгы центральный, кирпич менен тургузулган дом. Анан квартира полусквозной, азыр айнектерин дагы ачып коюптур, сквозняк болуп, мындай салкын шамал жүгүрүп турган кези, достор. Буюм тайымдардын бир 80-90% калат дейт. Ал жагындагы эси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр келип. Эмеректери бар киргенде. Бул жак болсо ажаткана, мына жак болсо душ, бул жак болсо детский, взрослый спальный, и бул жак кухня, оңго бурулсаңыздар конок бөлмө. Жүрүңүздөр, ушул жактан баштайлы. Так, мына вообще шамал болуп, вообще сон болуп турат туугандар, сквозняк болупчу. Буюм тайымдарын калтырып кеткени сиздерге эле жакшы менимче. Келип эле жашайм деп өзүңүздөр деле мынтип сүйүнөсүздөр да. Айнектери решетка менен балан түшүп кетет, не болуп атат деп мынтип кыжылат болбойсуздар. Шкафтар жасалган, кийимдерди илип коюп койгону. Жакшы. Отопление дагы өтө жакшы ысыйт бул домдо. Себеби кирпич менен тургузулган. Так, эми бул жак кухня болуп калат. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Бул жак ошо решетка. Ошский район тарапты карайт бул жак. Зато салкын, сонун. Газ бар, бардыгы жайында. Лайктан басып койсоңуздар болот. Квартира издеп жүргөн дос, тааныш, тууган, урук группаларга таратып койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрсүн. Эми взрослый спальныйга кирели, жүрүңүздөр. Кондиционер бар. Бул жакка деле ошо 2 эмерек жасалган. Так. Көрүңүздөрбү? Жалпысынан жакшы дегендей. Спальня ушундай болду. Эми ремонттору жакшы. Кудай буйруса, келесиздер, жашайсыздар. Бул жакка өтсөк, бул жак ошо детская комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жак нак күн тиеткен и Сулайман тоо тарапты карайт. Бул жак өтсөңүздөр балкон. Балконго дагы мына полкаларды жасап койгон. Жакшы. Айнектер решеткалар менен көрдүңүздөр. Да, эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Бул жакка дагы ошо шкафтар жасалыптыр, эмеректер. Анан жакшы жери түзмө-түз хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Ортодо эч кандай риэлтор, агентство, ортомчу деген нерсе жок. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Эми ажаткананы көргөзөлү, жүрүңүздөр. Так. Бул жак ошо унитаз, бүт бардыгы бар экен. Wi-Fi бар албетте эле. Эми баасын айтайлы. Квадратурасы 83 болот, 6-этаж, 3 комната. Баасы $100,000 и кеми бар. Түшүрүп берем дейт. Сүйлөшөсүздөр. Балким 97ге берет, балким 96-95ке берет. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар.